Bir жол келгенimде бу жерде Шайырбек аяз турат. Рахмат, Шайырбек ата. Биринчи катарларда ким отурат эле? Маман Айылчиев отурат эле. Каякта азыр? Гулипа Ибраимова отурат болчу. Каякта? Ибраим агайыбыз каякта? Анда барабыз, мында барабыз, бирок бара турган бир эле жерибиз бар экен аягында, ал жердин асты. Жердин астына бир түшкөндөн кайра үстүнө чыкпайбыз. Мен министр болуп иштегенде бирдекени байкадым. Проблема иште эмес, адам иштен чарчабайт, иштен рахат аласың. Иш бар үчүн. Ошон үчүн аксакалдар пенсияга кеткиси келип иштегиси келет. Иштен чарчабайсың, иштеги интригадан чарчайсың. Сен барасың, министрге бул жагы келет, тиягын жамандап. Ал чыгып кеткенден кийин бул жагы келет, биягын жамандап. Үчүнчүсү келет, эки жагын тең жамандап. Ошолорду угуп отуруп адамдын дили кирдейт экен, жүрөгү кирдейт экен. Ушак адамды бузат деген чындык нерсе. Бирөөнү сен тааныбайсың, жакшы жагынан билесиң, бирок бирөө келип жамандап койсо жаман көрүп каласың, билесиңби ушуну? Бардык нерседен иммунитет бар, бир гана ушак айыңдан иммунитет жок. Ошон үчүн ушакты укпа дейт. Уккан жерде унут, көргөн жерде көмүп кой дейт. Өзүң уксаң да башка бирөөгө айтпа дейт. Позитив менен жашайлычы азыр, бүт сындамай. Эмнеге сындайбыз десе, агай ушул нерсе. Кээ бир өлкөлөрдө жашыл ручка менен сен бир тапшырма аткарсаң окуучу, мугалим жалаң жакшы жагын белгилейт экен. О, сонун жазыпсың, мына оюң жакшы, бул идеалың сон экен. Мына жерде логикаң башкача кетиптир. Муну демилген мен мурда көргөн жок элем. Азаматсың, мына композицияң укмуш, сюжетиң жакшы. А бизде кызылды кармап туруп, жалаң катасын издейт экенбиз. Бала байкуш эргип, жыргап, тапшырманы аткарып келди. Келип туруп, мына жер мындай, 3, 2, ошентип отуруп, эң жаман жери бардыгыбыз кат издеген көрөнүп алып турбуз. Алтында иш кылсаң деле жалаң кат издеме. Өткөндө МЧС министри биздин жигиттер Түркияга барып өтүп атканда көзүңөргө жаш келдиби? Сыймыктандыңарбы? Ошолорду бир көңүлүн көтөрүп коеюн деп мактап койсом, азаматсыңар, силер жөнүндө да кино тартыш керек. Агай жөнүндө кино тарткандай. Десем, министр ушундай эргип, көзүнө жаш келип туруп бирдекени айтып берди да, ушуну туура айттыңыз дейт. Бир жолу бир өрт чыкты дейт. Өрт чыкканда Бишкектин пробкасын билесиңер, машинанын тыгынын. Ал жактан машина келгенчекти биздин эсеп боюнча 40 мүнөт кетет экен дейт. А 40 мүнөттө өрт үйдү түгөткүдөй дейт. Биздин жигиттер, солдаттар дейт, келди дагы чакаларды кармап алып, бирине бири колдошуп берип дейт, өчүрө баштады дейт. Анан өрттү локализация кылды, Кудайга шүгүр, анан мен сүйүнүп атам дейт. Баатырлар менен сыймыктанып, эл журт көрүп дагы буларды баалайт деп туруп, соцсетке кирсем, бизди тебелеп таштаптыр дейт. 21-кылымда мына келесоолор, чака менен жүрөт, машинасы кайда, карабайбы, министр дөдөрөп не кылып жүрөт, жок кылыш керек деген сөздөр экен дейт. Аябай ыйлагым келди дейт. Жакшылыкты көрө билеличи, эң жакшы көз бирөөнүн жакшылыгын көргөн көз экен. Мына коомдун атынан келдик, бул жерде бир саясат жок. Ошон үчүн мен бирдекени айтайын. Сыйлашып эле өтөлүчү. Эрлан досумдун бир сөзү, бир окуясын айтып ушу менен жыйынтыктайм, анан бир улактандыруум бар, анан бир бере турган нерсем бар. Эрлан декан болуп жүргөндө эки тарап ошентип ушакташа баштаптыр. Интригадан аябай чарчатып койду. Оюң, пикириң жалаң интрига болуп, биякта иш калып кетет, ошон үчүн өнүкпөй атабыз. Мен силерге айтып берейинби? Эгер 37-жылдын лидери, диктатор азыр келсе, дагы деле бирибиз аттырып эле ийгидей жактарыбыз бар экен, ачыгын айтайын. Ошого жакшы жакты көрөлү, бирибизди көтөрүп мактайлы. Мен дайыма айтам, сабакта, мисалы бирөөнүн аты Айнура, бирөөнүн аты Дамир, бирөөнүн аты Нурбек. Тургузуп туруп, ар бир балага тапшырма бериш керек. Айнуранын аты Адан башталат. Адан кеткен жакшы сөздөрдү Айнурага арнагылачы. Кандай сөздөр бар? Айнура сен азаматсың, акылдуусуң дагы. Айкөлсүң. Же болбосо Дамир сен данышмансың. Даңгелсиң, туурабы? Ошондой кылып тилдерди үйрөтөлүчү. Сөзү болот, андан кийин өзү болот. Эшек, чочкун адам болбойсуң, жер көз, сен шашпагын деп жүрүп, балдарды чындап жок кылып атпыз. Бир Алла таала билет, кимден жакшылык көрөсүң, сый-урмат көрөсүң, 2 аларданбы, 5 аларданбы? Алла таала билет. Анан ушул Эрлан досум бир окуяны айтып берген. Кирди дейт, анан бир күн экөөнү тең чакырдым дагы айттым дейт. Мен сизге ишенип бул жагын жок кылат же, сизге ишенип буларды куугунтуктайт деп ойлоп атасызбы? Андай кылбайм. Эмне бириң жамандайсыңар? Деген аягында айттым дейт. Жаназага катыштыңыз беле? Бир аял болчу дейт. Жок, катышкан эмес. Бирок мүрзөгө бардыңыз беле? Барганмын. Мүрзөгө барып адамды жерге койгондон кийин бирөөсү чыгып бир сурап коет. Кандай адам эле деп. Ошондо бирөөңөр уктуңар беле? Жаман адам эле, акмак болчу, ач көз болчу, бирөөгө көр казган эшек болчу деп айткандарды уктуңар беле? Жок, уккан эмеспиз. Эми ушу өлүккө эмне деп айтылат? Жакшы адам болчу.
Эми өлүккө ыра көргөн сөздү тирүүккө эмнеге ыра көрбөйсүңөр? Бириңди бириң мактап, жакшы адам дегенден эмнеңер кем калат деп айтканмын дейт. Ооба, жакшы адамдар бар, жаман адамдар бар. Жаман адамдар дагы бар. Ал ким билесиздерби? Мен. Бардыгы жакшы, мен жаман деген коомдо уруш болбойт экен. Уруш жаман көрүүчүлөр эки нерседен чыгат экен. Же бирөөнүн жаман жагын көрүп калдың, же ал жөнүндө бирөө сага жаман нерсе айтып койду. Сага жаман мамиле кылганга деле жакшы мамиле кыла берсең, ал жүрөгү эрип сага акыр оңолуп кетет экен. Бирок бир адамдын жаман көрсөң болбойт экен, көрө албастын. Кудай көрө албастыктан сактасын. Анын бир гана чарасы бар, Алла Таала нысат берип койчу, жүрөгүнөн кекти, өчтү, көрө албастыкты өчүрүп койчу, кетирип койчу деп тилек кылыш керек экен. Ошон үчүн позитивдүү коом бололу. Кудай кааласа, Кыргызстандай өлкө жок, агай туптура айтып атат. Кыргызстандын келечеги аябай кең. Баары бир кете турган жагы ушул болгондон кийин сыйурмат. Мен азыр аябай өкүнөм. Маман агайдан кабар албаганыма, азыр аябай өкүнөм. Ибрайым агай менен учурашып калбаганыма. Аябай өкүнөм. Гүлүп эжекенин келип колунан өп калбаганыма. Алар кетти. Кезек кимде ушуну ойлонбойлубу? Ушул жерден аман чыгат деген кепилдик эч кимде жок, эртеңге жетебиз деген кепилдик эч кимде жок. Оору дейт, төрдө соо көрдө дейт. Чубак ажеке, Садырдын ажеке өлүп атканда жазып атканы бар экен. Садырдын ажеке өтүп кеттиң, ыйлагым келип атат, ооруп атам. Эгер оорубаганда мен жаназаңды окуйт элем, өзүм жууйт элем, ушундай жакшы адам элең деп атып туруп, макала аягына чыкпай калыптыр. Жерге биринчи чубак аже түштү, андан кийин Садырдын ажеке түштү. Ошон үчүн өлүм качан келет билбейбиз. Өлүмдү ойлоп жүрбөсөң адамда ыйман болбойт экен, жүрөк жумшабайт экен, бирөөнү кечирбейт экенсиң. Өткөндө бир саясатчы бир алымга айтып атат экен. Түкүнчү акмак президент болуп турганда мени кууntуктады, сахар болуп калдым, эшектеп сөгүнүп атат дейт. Анан мен угуп туруп айттым дейт. Сиз сөгүп атасыз, ал президент угуп атабы дедим дейт. Жок, уккан жок. Кыйналган ким сиз? Эзилген ким сиз? Сөгүнгөн эстеген сайын кыжылат болуп, сахарыңыз дагы күчөп атат. Ошондон көрө эле кечирип койбойсузбу деген экен. Ошого бири-бирибиздин аркабыздан түшпөй, кемчилдигибизди издебей, бир эле адамдын аңдыш керек. Кимди билесиңерби? Өзүңөрдүн балдарыңарды аңдыгыла. Сотканы карматып койдуңар, эмнени көрүп атат бир Алла Таала билет. Көзгө кирген нерсе бар го, жүрөк орнойт. Кулактан токтогон ыйман көздөн бат эле чыгып кетет. Биз 17-20 жашта түшүнүп, ойлонуп алып чалкабыздан кеткен нерсени балдар 3 жашында көрүп коюп атат. Ошон үчүн аңдысаң балаңды аңды дейт. Эмнеге башка бирөөнүн баласын аңдыба дейт. Башка бирөөнүн баласын аңдысаң, башка бирөөнү аңдый турган болсоң, эмне болосуң? Күнөөгө батасың, кемчилдигин башка бирөөгө айтасың. Табан канат бул өтө чоң руханий оору. Бирок өзүңдүн балаңдын кемчилдигин көрө турган болсоң, эмне кыласың? Жашырасың, оңдоштун аракетинде болосуң. Бирок баланы аңдып алып эле андан кийин эзе бербе. Мен мойнуңа коюп берем, анткенсиң, мынткенсиң. Чоң рахмат сиздерге. Келип бергениңиздерге Кудайым колдосун.